Assalamu alaikum ardактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Туткан розоңуздар кабыл болсун. Мына улуг айда буюрса биз бир чарбага келдик. Бул жак мына койлорду кармайт, Арашан койлору. Биз Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Жаңы Жер деген айылдабыз. Тагыраак айтканда Манас аэропортунун ылдый тарабында, Бишкек шаарындагычы. Эми Бишкекте эместегилерге адрес Бишкек деп кое берели. Мына ушу короодо көп жылдан бери койлор кармалат. Буюрса төл бүтүп калыптыр 98%. Кээ бирлери кайра качыптыр туугандар. Сатыкка 10 баш кой бар. Сразу көрсөтүп коеюн. Бул жакта кой көп. Сөзүнүн ачыгы. Ар кандай кочкордон качкан койлор 2-3 кочкордон. Мыналар Салют деген кочкордон качкан экен. Линиясы граф. Булар эрте тууп коосун бөлүп кайра качкан койлор. Анан возможно качпай калган болсо, эми калаган кочкоруңуздан качырасыз, бирок кочкор жүр да. Качан кочкон кочкор? Январда. Январда ушуларга кочкор кошулуптур. Бул жерде ар кандай линиядагы койлор туугандар. Кичине бери айдап кой. Линиялары ар бир, мисалы үчүн мына койлор ар кандай кочкордун линиялары, бирок эми убагында только жакшыраак кочкорлорду алып кочкон болушунча аракет кылып. Мисалы мына кара койлор, баягы чоң кара кочкоруңуздун кыздары да бир 1,5 плюс өтө чоң кара кочкор болгон экен. Мурдараак ал кочкор. Ал убакта анчалык линия кууган эместигине байланыштуу ошо кочкордун кыздары. То есть ал кочкордун да өтө габариттери жакшы келишкен кочкор болгон. Эне жактары красавчик болот, а? Эне жактары красавчик. Сарылар да ошондой да. Сарылар да ошондой, бул жерде Широкийдин кыздары да бар. Небеси. Широкийдин баласынан туулгандар, Ба чоң кара кочкоруңуз кличкасы бар белесиз? Лысы. Яны эми өзүңүз эле билесиз эми, тура. Ошондо жанак биз алган кара токтун подружкалары болобу? Бир поток. Же андан мурунку потоктон болот алар, Мурунку поток. Ол 94. Мына кызыл. Кайсы мына кирип аткан кой ба? Кирип аткан кой. Кулактары 21, 20 плюс 85-тен 94-ке чейин. Бойлор. Бардыгы линиясы бар. 4 тиш, 6 тиш, возможно 8 тиште бирөө экөө болуш. Жаш койлор экен да, Да кайда, мындараак айдай бер. Ой, эки сизий кой. Опа, мынакка кирип кетти тиги красавица кой, сыргасы менен көрдүңүздөр, Булардын атасы бүт эле эме болгон да, кызыл болгон да. Кызыл болгон. Бул жерде мен танктын да каны бар. Танкта жүргөн да. Ошол кыздар. Танк ба, көлдө танк бар. Ошол биринчи сизде жүргөн бу көлдө. Менде бүткөндөн кийин анан көлдө. Көлдө хит болду ал танк. Булар Салют деген граф линиясына кочкордон качкан эмес болсо өзүңүздөр качырасыздар. Бул жерде көп нерсе сатылат туугандар. Бирок наличный мына баш чыгып турган кой менен ушулар бар. Баалары $2,500 дагы сүйлөшөсүздөр. Мо сизи койлор эми балким кызыл тууйттур, потому что Посейдон деген кочкорду билесиздер, Мухаммед Шариф. Энеси Снегурочка. Снегурочкадан туулган, атасы Пегас болчу. Ошол сыңары мына Сизилер ошо Мухаммед Шарифтан келген. Ошо Мухаммед Шарифтан келген да? Бул Мухаммед Шарифтан келген койлор экен ошо сизилер. Мына. Барып, могу көкмөк эски кой, мына жаш кой. Акырын. Кайсынын коосуз кызыл? Мына сизил. Кызыл ба? Кызыл эмес, атасындай да. Могу аркасында бир сиз аяк коозу аркынык окшойт, Энеси де уже мисалы үчүн кызара баштаган да, чем бул койго караганда. Энесиге караганда да кызы уже кызылыраак болуптур. Эми барып өтүп кетет туугандар. Буйруса ушул койлор $2,500. Бул жерде сатыла турган көп кой бар, келесиздер. Мисалы могул жактан кандай койлор жагат сиздерге өзүңүздөр байланышып көрөсүздөр. Наличный ушул 10 кой бар туугандар. Мына могул жакта дагы жалаң афган койлор. Буларга Арашан коюлган, мондай ургач коозулар түшкөн туугандар. Бул жактан сатабы сатпайбы билбедим. Наличный мына ушул 10 кой бар. Бул жака келсеңиздер 1 жаштык, 2 жаштык, 4 айлык, 5 айлык коз кочкорлор бар. Жаңы жерге келип, могу ээсине чалып, адрес сурап келип, жакка эмне болсо соодалашсаңыздар боло берет. Могу койлорду онлайн соодалашам десеңиздер, мисалы мына жанагы 94 кой мына. Көрдүңүздөр, чоң койлор.
линиясы бар болгону жакшы кочкор алып уже пайдаланып көрсөңүздөр керек. Кочкордон да качып калыптыр көпчүлүгү буйруса. Бул сиздерге плюс. Январда качкан болсо май, июнга тууйт экен. Туудуруп коз сентябрда болсо кайты ноябрь, октябрлардан качып калат туугандар. Күзгө дагы бир коесуздар. Айдап койчу. Бүт бар линиялар менен. Линия менен ойнойм дегендер чалсын. Анын экстерьер андай экен, мындай экен дештин кереги жок. Айтып атат, танк деген кочкордун кыздары, анан бир бою өтө чоң кара кочкор болгон. Кыскасы ошонун кыздарынан мен да алганмын. Бир атактуу эле кара кочкорго коюлган. Ал кара кочкор Казакстанга сатылып кеткен. Ушул кородон алып чыгып барып койгон. Мисалы мына каралардын эмеси да, линиясы. Ушулардын энеси красавчиктин кыздары болот. Мыналардын энеси Абдулла Шариповтан чыккан койлор туугандар. Көрдүңүздөрбү? Бүт баары эски кандардан, сөздүн ачыгы. Мына эки сизи кой Мухаммед Шариповтан алыныптыр. Мына кызыл койлор танк менен салюттун кыздары экен. Баягы Ысык-Көлдөгү танк деген кочкор. То есть, может, кыздарынын кыздары болушу мүмкүн. То есть, ошол линиялар каныда отурат. Салют буларга секилген, графтын линиясы. Куйрук качтыр, куйруктан. Ушулар бүт баары ошонуку ба? Мына ургачуу, мына коз. Мына эркекпи? Мына баягы ак кочкор, сүннөт дегендерге мына эркек, куйругу дагы экстерьерде чөткү экен. Мына салют деген кочкор мына афгандардан бүт мына ушундай козулар туулуптур. Көрүп коюңуздар. Мына. Буюрса мына койлор дагы ушу жаш козулардын атасынан качкан койлор экен. Так, бул жерде 3 кара, 2 сизы, анан 5 кызыл кой бар туугандар. Бош кой жүрөр, свободный көрсөтөйүн. Эми бул бир дыйкан да. Бул жерге келип сиздер мисалы тети жакта дагы королор бар, ошол жактан кочкор алып, болбосо мисалы үчүн аннеси бар, мисалы мондай ургач козулар. Мисалы ушундайлардан эркек экен эми. Содалашып, договорлошуп, сатса керек баарыбыз. Мына мондай ургачыларынан энеси менен алып дегендей. Кыскасы кой издеген кишилер ушул жака келе берсеңиздер болот. Мына жакта да бир жакшына койлор турат. Наличный ушу койлор бар экен азыр. Мына козулар ушу салюттун балдары, бүт баары Афгандан туулган козулар. Караңыздар. Афган койдон дагы оңой эмес жакшы коз туудуруш. Ошондуктан мына ушул толу афган көпчүлүк эркек ушул жерде жүргөндөр. Ушулардан да сатылат, келип бирка басып, сүйлөшүп, договорлошсоңуздар боло берет болгондор. Коз көп бул жерде. Бир канчасын гана бөлүп бери чыгарып көрсөттү. Буйруса байланышып көрөсүздөр, жаш козулар, бирка басасыздар. Жана мен айткандай туугандар, сиздер эме кыласыздар. Эркекпи, ургачыбы, чоңбу, кичинекейби, кой керек болсо байланышып мына ушуларга корого келе бересиздер. Бул жердин артыкчылыгы круглый кот кочкор жүрөт. Любой убакта ар кандай коз туула берет. Эми жанакы ушу кородон кой алып же кой алып сатып бир источник, бир жер керек боло турган болсо, ошол жерден дайым керек материалды алып, бир келгенде ала албасаңыздар, экинчи келгенде алам деген ой болсо, ушул ээси менен таанышып, байланышып, мамиледе болуп, келесиздер. Бардык кородон жакшы туула бербейт. Ар кандай кородон жылда ар кандай коз туулат. Арада бам-бам этпек коз түшүп кала берет. Болду, кире берсин. Энелер жака кирип кете берсин. Ошондуктан баягы ким мамиледе болуп, ким кыдырып, ким эрте жетишип, королорду жакшы билип, эрте келген адам жакшы нерсени алганга жетише берет, буйруса туугандар. Бул аракет. Сиздерге бул бир источник места жаңы жерде. Буйруса келип көрө бересиздер.